Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах, вассалату вассаламу ала расулиллах. Жараткан Аллах субханаху ва таалага чексиз мактоолор, сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга салаваттар жана саламдар болсун. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу момун мусулман бир туугандар. Жалпыбызга жаркыраган Курбан айт майрамынын кирип келиши менен баарыңыздарды куттуктамакчымын. Курбан айт майрамы Зулхижжа айында туш келет. Зулхижжа айынын кереметтүү жана өтө сооптуу күндөр экендиги тууралуу хадистерде көптөгөн фазилеттер айтылган. Жана Кур'ан-ы Каримдин аятында дагы фажр сүрөсүндө баса белгиленген. Аузу биллахи минеш шайтанир раджим вал фажри ва лаялин ашр. Садакаллахул азим. Аллах субханаху ва таала эртең мененки фажрга таң касам ичүү менен жана ошондой эле Зулхижжа айынын ушул 10 кечесине касам ичем деп аятты баштап отурат. Тафсирчилер ушул валаялин ашр дегени Алла тааланын касам ичип аткан улуу күндөрү бул Зулхижжанын күндөрү деп белгиленген. Ушул Зулхижжанын күндөрүндө Арафа күнү туш келет. Арафада ажылардын туруп кылган ибадаттары бир өзгөчө ибадат экендиги дагы белгиленген. Ошондуктан дагы Зулхижжа айынын 10 күндүгү өзгөчө касиетке ээ болуп эсептелет. Эртеңде баштап 9-июлдан баштап Арафа күнү башталат. Арафанын 1-күнүнөн баштап такбир ташрик айтышлык важип болуп эсептелет. Жамаат менен окулган намаздарда имам менен аркада иртида кылган бардык мусулмандар ташрикти башташы керек. Ташрик дегени бул такбирди түзүлөт. Кайсыл такбир сөздөрү десе, алар төмөнкүлөр болот. Аллаху акбар, ла илаха иллаллаху, валлаху акбар ва лиллахил хамд деп бир жолу жалпы жамаат такбир айтышлыгы важип амал болуп эсептелет. Такбирлер Арафа күнүнөн баштап Нахыр күнүнүн акыркы күнүнө чейин, асырына чейин уланат. Ташрик күндөрү кайсыл күндөр болот? Бул Арафаттын багымдатынан башталып, Нахырдын акыркы күнүнө чейин болот. Бул асыр намазына чейин. Эгер муну күндөр менен айта турган болсок, 15-июнь күнү багымдат намазында башталат дагы, 19-июнь күнү асыр намазында токтолот. Ар бир намазга катышкан мусулманга такбир ташрик айтышлык важип амал болуп эсептелет. Ошондой эле Арафа күнү ороза кармоо бул сүннөт болуп эсептелет. Бул Арафа 9-Зулхижжа күнгө туш келет. Ушул күндөрү ороза кармагандык өткөн 1 жылдык жана ушул жылдагы инсандын кетирген каталарына, күнөөлөрүнө каффарат болот деп хадисте айтылган. Ошондуктан колубуздан келсе, Зулхижжанын 9-күнү же болбосо Арафат күнү колубуздан келсе ороза кармап койгонубуз жакшы болот. Аллах субханаху ва таала ушул Зулхижжа айында жасаган жакшы амалдарыбызды, ажыларыбыздын Арафатта туруп кылган тилек дуаларын жана курбандык күндөрү курбандык курбандыктарыбызды Аллах таала кабыл кылсын. Элибизге, журтубузга тынчтык, амандык тилеп кетмекчимин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.